Кутман күнүңүздөр менен сүйүктүү менин каналымдын катталуучулары, урматтуу менин көрөрмандарым жана ошондой эле каналыма жаңыдан келген менин конокторум. Эгерде сиз бул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, анда сөзсүз каналга катталууну унутпаңыз. Бул каналдан Фрейр Алоэ Вера компаниясынын алоэ гүлүнүн жана ошондой эле балдын негизиндеги табигый эко продукциялары, эл аралык деңгээлдеги абдан чоң бизнес мүмкүнчүлүгү жөнүндө байма-бай маалымат аласыздар. Менин аты жөнүм болсо Максат, компаниянын менеджеримин. Каналыма кош келиңиз. Мен азыр жумуштан чыгып, мына өзүңүздөр көрүп отургандай жапжашыл айланам. Мынакей паркта отурам, өзүмдүн мээме бир аз эс алуу тартуулап, анан ушул жерде отуруп, мага абдан көрүүчүлөрүм тарабынан көп берилген бир суроого жооп бергим келди. Бул суроо бир эле көрүүчүлөрүм тараптан эмес, менин өзүмдүн командама жаңы келип аткан бизнес партнерлорум тарабынан да аябай көп берилет. Мен айтсам эле ишенбей атат бул бизнес жөнүндө, келбей атат, эмне кылсам болот, сиз кантип иштейсиз деп суроо беришет. Мен ошол суроого жооп берейин. Бул бизнеске келгенде мен эч качан бирөөнү ишендиргим келген жок. Бирөөгө ишендирейин деп дагы, бирөөгө бир нерсени далилдейин деп дагы ойлонгон жокмун. Мен бир гана нерсени ойлондум, бир гана адамды ишендиргим келди. Ал ким десеңиздер, ал мен өзүм. Мен өзүмдү ишендиргим келди. Өзүм ишендим, чындап ушул бизнестен чоң ийгиликке жетсе болоруна. Өзүм ишендим, чындап ушул бизнестен чоң киришелер тапса болоруна. Мен өзүм ишендим, ушул продукциялар менен ден соолугуңду чың кылып алып жүрүүгө болоруна. Мына ушуга мен өзүм абдан ишендим. Жана мен бирөөлөргө ушул келе калса экен, ушундан бир пайда таба калсам экен, ошон үчүн айтайын деп туруп айткан жокмун. Мен дайыма адамдарга айтканда, мен өзүм билем бул бизнес чындап жакшы экендигин, бул бизнестен жашоосун 180 градуска жакшы жакка өзгөртсө болорун билем. Жана ошондой эле адамдарга айтканда, мен ушундай бир ой менен айтам. Бул билбейт да. Мен билем го бул жакшы нерсе экенин. Айтып коеюн. Бул да келип эртең жакшы киреше таап баштаса, мага бир күн болбосо бир күн ыраазы болот. Чындап бул бизнес жакшы, ошон үчүн айтып коеюн деген ой менен айтам. И продукциялар боюнча да айтканда, ушундай ойлоном. Бул продукция, ушундай жакшы продукция бар экендигин билбей жүрөт. Бул адам билбестиктен барып базардан ар кандай продукцияларды колдонуп атат. Андан көрө айтып коеюн. Угуп, бул дагы бир ушундай табигый эко продукция колдонуп ден соолугунун алдын алып калсын. Бул жакшы нерсе го деген ойдо гана бөлүшөмүн. Көрдүңүздөрбү? Ошондой ой менен бөлүшүү бул эмнени түшүндүрөт? Бул мен чындыгында бул Фрейр Алоэ Вера компаниясына ишенгендигиме, анын ийгиликтеринин, анын продукцияларынын жакшы экендигине 100% ишенгендигимде. Эгерде сизге азыр бирөө ишенбей аткан болсо, анда сиз демек өзүңүз ишене элексиз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз, өзүңүз чындыгында бул бизнестин жакшы экендигине ишениңиз. Ага ишенүү үчүн сиз көп офиске барыңыз, көп ушул бизнестен ийгиликке жеткен адамдардын өмүр таржымалы жөнүндө окуңуз жана өзүңүз бул продукцияларды абдан көп колдонуңуз. Качан гана сиз аябай колдонуп, абдан мыктылап колдонгондо, сиз 100% ишенесиз өзүңүз. Сиз 100% ишенгенде гана сизге ишенген адамдар айланаңызда пайда болот. Анан бүгүн келип алып эле эртеси менде чоң бизнес болбой атат го деп кээ бирөөлөр, мен эмнеге сизге окшош көп киришелер таппай атам деген сыяктуу суроолор беришет. Биз мисалы элементарный мугалим болуп иштеп баштаганда ашып кетсе бир 7-8 миң зарплата алышат. Бирок ошол 7-8 миңдик зарплата үчүн мисалы 5-6 жылдап окушат. Бул бизнесте дагы сиз биринчи кезекте өзүңүздүн үстүңүздөн көбүрөөк иштегенге, көп нерсени окуп үйрөнгөнгө жумшаңыз. Көп болсо 1 жыл, 2 жыл өзүңүздүн үстүңүздөн абдан мыктылап иштесеңиз, анан сизде 100% болот. Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу деп бекеринен биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан эмес. Биз үчүн бул, мен айтат элем, бул бизнес абдан жеңил билген кишиге, абдан жеңил. Бирок бул бизнести ооруткон ал биз өзүбүз. Биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштегибиз келбейт. Биз өзүбүздү өзгөрткүбүз келбейт. Мурдагы эле эски адаттар менен жүрө бергибиз келет. Анда бул бизнес жүрбөйт.
бул бизнести жасаймын, бир ийгиликке жетейин деген киши өзүн өзгөртүшү керек. Канчалык кыйынга турбасын, өзүн өзгөртүшү керек. Мага деле биринчи кезекте китеп окуу оңой болгон жок. Бирок мен китеп окуп баштадым. Мага деле өзүмдүн баягы эго деп коет адамдагы. Менменсинүүчүлүгүмдү жоюум кыйын болгон. Бирок ошолорду акырындык менен кандай гана кыйын болбосун аны жеңгенге аракет кылдым. Бизнес өтө жеңил. Бизнес өтө жеңил. Аны сиз качан гана түшүнгөндө билесиз. Мына ушул менин бүгүнкү жообум. Бизнес темасы сиздерди кызыктырган болсо 0772 40 86 84 номерине кайрылыңыз. Каналга катталып коюуну унутпаңыз. Азыр ыйык Рамазан айы. Көп адамдарга чын дилибизден жардам берели. Жардам берүү десе эле барып бирөөнүн үйүн оңдоп берүү же болбосо бирөөгө акчалай берүү бул жардам берүү болуп ушул эле нерсе саналынбайт. Жардам берүү дегенде сиз билген жакшы нерсени бирөө менен бөлүшүү дагы жардам берүү. Мисалы, ушул мүмкүнчүлүктү сиз бирөөгө айттыңыз, чын дилден айттыңыз. Ал адам дагы ушул бизнести билбей жүрөт да, сизден укту, келип жасап, эртең жакшы кирешелер таап баштады, өзүнүн үй бүлөсүнүн жакшы каржылап баштаса, сизге өмүр бою ыраазычылык билдирген болот. Демек сиз ал адамга жардам бердиңиз. Көрдүңүзбү? Жардам берүүдө мен ушундай нерселерди дагы эң чоң жардам деп түшүнөм. Сиз бир жолу бирөөгө акча берүү менен анын бир гана жолу курсагын тойгузушуңуз мүмкүн. Ушундай улуу мүмкүнчүлүктү сунуштоо менен анын өмүр бою жашоосун 180 градуска жакшы жакка өзгөртүүбүз толук ыктымал. Андыктан жардам берүүдөн качпайлы. Ыйык Орозо айында, ыйык Рамазан айында көп адамдарга жардам берип калалы. Саламатта болуңуздар.